Жаңы окуу жылы үчүн 1 жана 2 класстарга каттоо уланууда. Өлкө боюнча 100 миңден ашуун бала мектепке катталды. Эми дагы 185 миңден ашык бош орун бар. Каттоо министрликтин бир мектеп Эдугов KG сайты жана түндүк М-банк, Moyo плюс банк сыяктуу мобилдик колдонмолор аркылуу жүрүп жатат. Эгерде кыйынчылык жаратылып жатса, бир мектеп Эдугов сайтына катталып, кантип катталуу керектиги болсо видео инструкциясы турат. Ошону карап эле каттай берсе болот. Эгерде ал видео инструкциядан дагы кандайдыр башка кыйынчылыктар жаралып калса, анда 110го чалса болот. Райондук билим берүү бөлүмдөрүнө дагы кайрылса болот. Мектепке каттоонун биринчи этабы ушул жылдын 2-июнуна чейин уланат. Бул этапта арыздар ата-эненин жашаган дареги боюнча кабыл алынат. Ата-энелер онлайн система аркылуу өтүнмө тапшырып, керектүү документтерди жүктөшөт. Ал эми 2-этап 2-июндан 15-августка чейин жүрөт. Бул аралыкта ата-энелер бош орун калган мектептерди өздөрү тандап, ошол жерге каттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Биз ушул кайрылуулар алдын ала анализдерди карап туруп, анан бир ата-энеге бир эле мектеп эмес, 3-4 мектеп чыккандай кылып системага киргизген элек. Ошондуктан былтыркы жылдагыдай, мурдагы жылдагыдай өтө ажиотаж болгон жок да. Ата-энелер кайрылууда көбүнчөсүн бул техникалык жагдайлар болот, же болбосо ата-эне маалымат алуу үчүн, кеп кеңеш алуу үчүн кайрылышып атат. 4 райондук билим берүү башкармалыктарында адистер кеп кеңеш, консультация берип жатышат. Бизге департаментке да кайрылышып жатышат. Телефон аркылуу кайрылуулар бар. Биз бардык суроолорго жооп берип жатабыз. Кээ бир учурда ошо ата-эненин баягы дарек боюнча, каттоосу боюнча да маселелер болуп атат. Бул учурда бирдиктүү терезелер, сондор аркылуу дагы маселелер чечилет. Сайтта бардык маалымат жеткиликтүү. Ата-энелер бош орундарды онлайн көрүп, балдарын үйдө отуруп эле каттап жатышат. Алар бул система убакытты үнөмдөп, мурдагыга салыштырмалуу бир топ жеңил болгонун айтышат. Кызымды бердик 1 класска. Электрондук очередке турдук. Оңой эле болду да биз үчүн. Электрондук каттоо өтө өзү бирок оңой эле экен. Бирок ичинде ар кандай проблемалар болуп атты. Лично мен өзүм министрликке барып анан чечтим. Мурункудай чуркаш керек эмес, ар кандай эмелерге, мамлекеттик эмелерге барып справка алганын кажети жок. Азыр бир гана онлайн телефон аркылуу бүт нерсени чечсе болот. Быйыл 1 класска 150 миң, 2 класска 160 миңдей окуучу кабыл алынары күтүлүүдө. Айсана Бакытбекова, Жашыл Исаков, ЛТР Бишкек.